Ал жердин тагдыры эмне болду? Трансформация болгон. Трансформация болуп, баягы соц объект курулат дегенге байланыштуу биз ал жерде бөлүп жарып сатып жибербей, Агахан фондунун чоң Орто Азиядагы эң чоң учебный центр, университетский кампус, социальный объекттер менен курулат деп Агахан фондуна сатканбыз. Толук бир эле. Толугу менен бир. Ал эми баягы мындай да, менчик жер. Бизде сотто отуруп алып, сот болуп аткан процессте прокурор окуп атат. Карганбек Самаков ушундай полномочиясы менен пайдаланып, ушунча жерлердин баарын алып алыптыр ал өкмөттөн деп. Биринчиден, ал кезде Карганбек Самаков ортодо депутат болчу эмес. 2007-жылы билесиңизде болсо керек, Ата Мекен партиясын жоюп ийишип, анан Ак Жол партиясы келген, таратып жиберишкен. Ошол учур депутаттык ишмердүүлүгүнөн кетип, анан бизнес кылып жүргөн кезинде. Анан экинчиден сот сурап атат прокурордон. Бул жерлерди мамлекеттик деп атпайсыңарбы? Менчик свидетельствосу жүрбөйбү? Үлүш жер деп. Десе кайра түнү менен барып алмаштырып, экинчи процесске кайра ошол жерин оңдоп келишип, мамлекеттик эместиги менчик экен деп. То есть өйдө жака туура эмес маалыматты даярдап, эптеп чампалап, ак чип менен тигип сотко өткөрүп жиберишкен да, мындай айтканда. Анан бүгүнкү күнү Кыргызстанда алды саттуу келишимин түзүп, недвижимость алса болот да. Аякта ограничение жок да, сен 1 батире аласыңбы же 10 батире аласыңбы? 1 машина аласыңбы же 5 машина аласыңбы? Анда ограничение жок да. Ошону алдыга коюшуп, мынча гектар жер бар экен, анан мындай экен деп ичине бут тосуп ишти окушкан.